Анан бирок азыркы мынау кыздардын, аялдардын адеби ошо чында коркунучтуу болуп барат да. Мен мынау мисалы такси болуп иштеген бир жигит айтат да. Түнү менен дейт. Түнү менен жалаң аялдар чалат дейт. Такси, заказ. Каякта жүр булар? Эмне кылып жүр түндө? Түн жарым эмне кылып жүр? Мына кечинде кичине балдар менен аялдарды көчөгө чыгарып алды түндө. Түндө жанагы шайтандар бүт чыгат да түндө. Жана азгырыктардын баары. Ошо чыгарып алды. А бизде өзү түндө жүрүп, мына биздин эме урматтуу балдар, биздин шаар жунглиден да жаман. Коркунучтуу. Жунглиден да. Токойдон да. Анткени эки буттуу айбандар көп. Эки буттуу жүзү каралар, кара ниет, ыкылас адамдар аябай көп. Эли ошо зына кылам дейт, зор тазам дейт, алдазам дейт. Мына ошондой жүрүп, анан ошон үчүн аябай биз контроль кылыш керек. Анан наказание кылыш керек. Урматтуу наказание. Мен айтам, жанагындай эмне үчүн биз өзүбүздүн законду колдонбойбуз илгерки. Мына 2000 жыл мамлекеттик болгон дейт да. Эмне закон болгон да. Ошолорго жаза бериш керек. Камчы менен сабаш керек, штраф 200 миң, 300 миң бир калыңдын эмесин. Анан үйлөндүрүш керек. Мына сен алда менен зына кылдың, зоротоп койдуң, эми калыңды төлө да, 100 камчы ал да, үйлөн. Ошондой закондорду кылыш керек. Тилекке каршы биз ошо алиге чейин канча мен 35 жылдан бери күтүп атам да. Ошондой болсо экен, кыргыздын закону, мейли шариатты колдонбосоң кыргызча сабагачы бир. Эчинсе өлүп калбайт. Элдин көзүнчө сабаш керек да. Жакшы болот да.